Улуттук биринчи каналдын эфиринде телегүзөт көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда мен Самат Асипов. Саламатсыздарбы? Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуул кызматы узап бараткан аптада дагы кезектеги рейдти өткөрүп, Борбор калаа көчөлөрүндө жол эрежесин одоно бузуп, жол кыймылынын башка катышуучуларына ыңгайсыздык жаратканы аз келгенсип, айрым учурда жарандардын ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келтирип жаткан жоопкерчиликсиз айдоочуларды колго түшүрдү. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан унааны жаш кыз башкарып келе жаткан. Ал Бишкектин түштүк тарабында жайгашкан тоо этегиндеги эс алуу жайларынын биринен түшүп келе жаткан. Айдоочу жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн шектүү катары токтотулуп, текшерүү иштерин жүргүзө келгенде жаш кыз спирт ичимдигин ичип, аны менен катар баңгизат колдонгондугу аныкталды. Унаа ээси республикалык наркология борборуна жеткирилип, текшерүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында анын мас абалда экени расмий такталып, өзүнө тиешелүү протокол толтурулду. Ал эми унаасы айып короо жайына киргизилди. Мас абалында унаа айдап жүргөн кезектеги айдоочу Борбор калаанын Аламүдүн 1 кичи районунан колго түштү. 3 октябрь болжол менен түнкү саат 11 чамасында милициянын 102 ыкчам номуруна аталган кичи райондо жол кырсыгы катталгандыгы боюнча маалымат келип түшүп, тартип сакчылары дароо кырсык катталган жерге барган. Кырсык Audi 100 жана Honda CR-V унаасынын ортосунда болгон. Анчалык деле чоң кырсык болбогону менен Audi 100 унаасынын айдоочусу мас абалда экени көрүнүп турду. Тартип сакчылары жеринде тиешелүү чараларды көрүп, андан соң наркология бөлүмүнө 2 айдоочуну алып келишти. Өзүңүздөр көрүп тургандай, ичимдик ичип алган айдоочу текшерүү учурунда эч нерсе болбогондой күлүп жайнап, кырсыкка өзү күнөөлүү экенин моюндап жатты. Спирт ичимдигин ичип, унаа башкарган айдоочулардын айынан канчалаган өмүрлөр кыйылып жатканы талашсыз. Мына бул айдоочу ичип алганына сыймыктангансып, күлүп жайнап турганы өкүндүрбөй койбойт. Белгилей кетсек, бул айдоочу буга чейин дагы спирт ичимдигин ичип кармалганын сыймыктануу менен айтып жатты. Текшерүү иштери бүткөн соң тартип сакчыларына мени кайдан алсаңар ошол жака жеткизип койгула деп асылып жатты. Бул кырсыктын жыйынтыгына албетте сот чекит коймокчу. Бирок мына ушундай бир эмес бир нече жолу мыйзамды одоно бузган айдоочулар тыйылбай жатканы өкүндүрөт. Сразу жасай Поймем, bunu sürekli tartavayım, ne öyle? Naklen çıkartıp da sonra böyle. Oldu çok. Görüş. Jarlık etmesin de Nezruhan. Ya. Evet, çok değil. Nezruhan geç geliyor, jarlık et. Susuz görüp kormayı mı geliyordu? Jarılacak değil o. Var oldu. Ya. Ne oldu? Tuğulğundan içinde oldu. Sırası, meniki sırası çıkartalım neyse. Oruz karmaya hem süskünde katı süskün çok mu güzel? Tık et. Bunday siz onunla. Şimdi tık etken de şey. Ümit havayda olsa böyle koltuğu da. Bayla çok da iyi. 20 sonda ev atıp ki. 20 bin son papar bulasın degenin usulda. Hiç gelmiş usulda. Hiç havayda maşına çıtavlı jöle git kokuyorsun. Taksim'de. O son jövdele gitsin bunu ki meddetigi mostan ıldı yötkündürle şaka etmek mi? Ana da ayıranıp geliş gerektir. Paranın usul bozultmayı. Bunlar şıpaldı ne seni. Bundan hiç ayda var sen? Yok, bunday ziyan yok ola ahırında git bırakkan bunday mendere şey. Bunlar ziyan takılmayız. Dağısı 5 binin git bırakıp kalan süs olutmayın. Hey bunday 100 emez, bunday 5 binin git bırakıp. 5 binin git öyle bunday tıkıtı olmayı ki. 20 binin bol oldu ki bumper mumlayla acırak etmek bunday ki 5 binin git. Başlasın nelerler durmayın. Aşırı iş olmadı. Nasıl da? Nelerler kişiler 5 binin git bırakıp eşteki edili bumper eşteki olgunca kalan. Normal. Унаа айдап жолдо жосунсуз жоруктарды жасаган, алкоголдук ичимдиктерди ичип,
мас абалында рульга отурган айдоочулар жана ошондой эле жол коопсуздук кызматкерлерине моюн бербей жоопкерчиликтен качууга аракеттенген ондогон айдоочулар колго түштү. Рейд учурунда машинанын терезесин мыйзамсыз караңгылаткан унаа ээлерине да чара көрүлдү. Бир нече айдоочуга унаанын терезесин мыйзамсыз караңгылатканы үчүн атайын протоколдор толтурулуп, айрымдарынын унаасы айып короо жайына киргизилди. Жол коопсуздук кызматкерлеринин көп убактысы рейдтен сырткары шаар көчөлөрүндөгү жол кырсыктарын териштирүүгө кетип жатат. Көп кырсыктар айдоочулардын унааны белгиленген ылдамдыктан ашыра айдагандан, аны менен катар жол белгилерине жетиштүү деңгээлде көңүл бурбай жаткандан улам келип чыгууда. Маселен, өткөн ишемби күнү мынабул сиздер көрүп турган 3 автоунаа бир убакта сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен 3 айдоочу тең баштарынан, колдорунан жаракат алып, тез жардам унаасы менен жакынкы ооруканага жеткирилген. Эми укук коргоо кызматкерлери кырсыктын келип чыгуу себептерин аныктап, тиешелүү юридикалык процедураларды жасамакчы. Мына ушундай кырсыктардын саны өсүп жаткандыктан жалпы өлкө аймагында кошумча жабдуу жана техникалык абал рейди өтүүдө. Анын алкагында жол кырсыктарын алдын алуу жана айдоочулар тарабынан мыйзам бузуу учурлары аныкталып, транспорт каражаттарына мыйзамсыз кошумча жабдууларды орнотуу, техникалык кароодон өтпөгөн унаалардын каттамда жүрүшү, унаалардын алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатуу жана түнкү убакта туура эмес орнотулган кошумча фараларды колдонуу сыяктуу жол коопсуздугуна тоскоолдук жараткандарга чара көрүлдү. Андыктан мыйзам бузуу фактылары боюнча айдоочуларга тийиштүү айып салынып, кээ бир учурларда унаалар айып короо жайына токтотулду. Кезектеги рейд 24 сентябрдан 3 октябрга чейин өтүп, тиешелүү коопсуздук эрежелерине төп келбеген ондогон автоунаалар айып короого киргизилди. Милициянын кайгуу кызматы Мадина базарынын тегерегинде тартип орнотууда. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча профилактикалык иш-чаралардын алкагында токтоого тыюу салынат белгисинин талаптарын бузуп токтотулган унааларды эвакуациялоо иштери активдүү жүргүзүлүүдө. Жол кыймылынын эрежелерин одоно бузуу жолдордо башаламандыкка алып келет. Бир гана мүнөткө коюлган унаа тез жардам, өрт өчүрүүчү же жүргүнчү ташыган коомдук транспорттун өтүшүнө олуттуу тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Ар бир мындай мыйзам бузуу жөн гана ыңгайсыздык эмес, адамдардын өмүрүнө жана ден соолугуна түз коркунуч. Андыктан унааларды эвакуациялоо бул жаза эмес, тартипсиздикти алдын алуу, жолдордо эркин кыймылды камсыз кылуу жана жолдогу тартипти жогорулатууга багытталган аргасыз чара деп эскертет милициянын кайгуу кызматы. Эки миң жыйырма бешинчи жылдын 4-5 октябрь күндөрү милициянын кайгуу кызмат башкармалыгынын кызматкерлери жол кыймылынын катышуучуларынын тартибин жогорулатуу жана жол кырсыктарынын алдын алуу максатында бир катар профилактикалык иш-чараларды өткөрүштү. Анын алкагында жол кыймылынын эрежелерин бузган жарандарга карата 1097 бузуу жөнүндө протокол түзүлдү. 15 айдоочу мас абалында унаа башкарганы үчүн кармалды. 25 айдоочу алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатканы үчүн жоопкерчиликке тартылды. Ошондой эле 20 айдоочу документи жок унаа башкарганы үчүн кармалды. Бул профилактикалык иш-чаралар коомдук коопсуздукту чыңдоого жана жол кырсыктарынын алдын алууга багытталган. Жетекчилик айтып кеткендей, бүгүн рейд бардыгыбыз иш алып барабыз. Мас айдоочу болобу, катуу ылдамдык менен айдагандар болобу, түнү менен шаар тургундарына уйку бербей дырылдаткан мотоциклдердин айдоочулары болобу, бардыгын мыйзамга ылайык тийиштүү чараларды көрөбүз. Ар бир экипажга массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүн салып беребиз. Пускай шаар тургундары көрсүн, бүгүнкү кылган нарушениясын эртең өздөрүн көрсүн. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Айсипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.